Eşin алдында лесенсаны бүтүрүп тапшырып берип чыгып кеттибиз. Ассаламу алейкум туугандар. Азыр силерге кенен айтып түшүндүрөм. Биринчи лесенсаны жасап алдык. Андан кийин стойка чыкты, 4 стойка. Үстүн жаптык. И мына периласын. Периланын мына эмелерин үйдүн ээси заказчик өзү тандады. Себеп дегенде скромныйраак болсун деди. Андай ашманда, шашманда эле. Самый главный өзүнө жакты. Биз лесенсаны куюп кеткондо мындай мен ножка деп коем, ушундай коюп кетебиз. Бунун үстүнө анан кийин эме сваркаланат. Профиль 6га 6. Анан перила. Крышанын эме тинекеси, үйдүн тинекесине пасвет болду. Пасвет болуш керек негизи. Так, ценасына келсек, ушундай лесенса бүтүшү үстү жабылышы менен 160 миңге кылып бердик. Ага эмне керек? Стройматериал, устакы, тамак ашы менен. Лесенса өзүн кылдырам десеңиз 80 миң болот ушундай лесенса. Üstü 80 bin. Uştuğanlar, eğer de bizden iş konuğuna jaksa usta gerek bolsa zona kılasar. Birinci zona kılıp sen ала taqtap turup konsultasiyaga çakırasar. Barıp балаш бабаш алганда сезонда 2 ай күтүп каласар, узагы менен 3 ай. Жаздан стройка кылдырам десеңиздер, кышта заказ берип койсоңуздар да болот. Эшти да салып бердик.